Ичимдик алганы киргенде спринтерин уурдап кетишкен. Мас абалындагы жарандын унаасы уурдалып, шектүү кармалды. Окуя 26 ноябрда болгон. Маалым болгондой, эркек киши кезектеги ичимдигин алуу үчүн дүкөнгө кирип кеткенде, анын спринтер үлгүсүндөгү унаасын белгисиз бирөөлөр айдап катышкан. Ошол эле күнү унаа ээси ичимдикке ууланып ооруканага түшкөн. Ал ооруканадан 4 декабрда чыгып, дароо милицияга унаасы уурдалганы тууралуу арыз менен кайрылган. Ыкча эмиздөө иштеринин натыйжасында спринтер табылып, унааны уурдоого шектүү жаран кармалды. Ташиев аялын атып өлтүргөн кишиге эч кандай айоо болбойт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев 23 декабрда 47 жаштагы аялдын өлтүрүлүшүнө байланыштуу билдирүү жасады. Ташиев бул окуяны үй бүлөлүк чыр-чатак, эмоция же мас абал менен актоого болбой турганын билдирди. Бул үй бүлөлүк чыр-чатак эмес, бул киши өлтүрүү. Айрыкча жабырлануучу аял жана эне деп белгиледи Камчыбек Ташиев. Ал мамлекет аялдарды жана балдарды коргоого милдеттүү экенин жана аялга кол көтөргөн же курал көтөргөн адам оор жазаларын түшүнүшү керектигин айтты. Ал мыйзам мындай учурларда эч кандай жеңилдик бербей турганын кошумчалады. Ошондой эле Ташиев маркумдун балдарына жана туугандарына көңүл айтып, мамлекет сомулуктан эмес, жабырлануучунун тарабында турарын баса белгиледи. 23 декабрда Бишкекте мурдагы милиция кызматкери ажырашкан аялын апасы жана баласын көзүнчө тапанча менен атып салган. Маркум оор жараттан улам жеринде каза болгон. Маркумдун сиңдиси менен апасы бийликке кайрылып, ишти адилеттүү тергеп берүүнү суранган. Курултайда айрым делегаттар уктап калышты. Бишкектеги элдик курултайдын сессиясы мамлекеттик телевидение жана социалдык медиа аркылуу түз эфирде көрсөтүлүүдө. Берүүдөн алынган кадрларда айрым делегаттардын сессия учурунда уктап жатканы көрсөтүлгөн. Элдик курултай бүгүн Кыргыз улуттук филармониясында өтүп жатат. Ага болжол менен 700 делегат жана жогорку мамлекеттик кызматкерлер катышып жатат. Болсун бул жерде кал, кашиншыңды чеч, өтүктү кий, спецовканы кий, ушул жерде жатасың. Подрядчик менен жатасың. Мен келгенде жок болуп калсаң, экөөбүз урушабыз. Мына жерге жатасың, ошол жерде иштейсиң. Ушунуңду күндө болгон иштерди мага видео отчет жасап турасың. Оштун мэри ипотекалык үйдү бүтүрө албаган жетекчилерге катуу талап койду. Оштогу ипотекалык үйдүн курулушу 2022 жылы башталган. Үйлүшчүлөрдүн айтымында көп кабаттуу үй быйыл август айында бүтүшү керек болчу. Патер алгандар акчанын баарын төлөп бүткөнүнө карабай дагы эле үйлөрүнө кире элек. Жетекчи акыркы жолу 5 декабрга карата курулуш аяктайт деп убада берген. Жеңишбек Токторбаев убадасына турбаган. Ипотекалык ишкананын жетекчиси менен курулушту жүргүзгөн компаниянын башчысына катуу талап койду. Эмес, бул жалпы элге да керек. Эртең эле биздин арабызга да келесиңер, депутаттар эсиңерде болсун. Экинчи маселе. Жадатыпта жүдөтүптө бүттүңөр. Таластан келген делегат билекке сын айтты. Элдик курултайда Талас облустан келген делегат Райымберди Токтосунов министрликтер менен эл өкүлдөрүнөн ишен сынга алды. Ал биринчи курултайдан кийин элдик курултайдын укугу чектелип, мааниси азайганын белгиледи. Өлкөдө кадр саясаты өтө начар экенин сынга алып, айрыкча билим берүү жана саламаттык сактоо тарамагында кадр жетишсиздиги курч экенине токтолду. Карапайым калкты жадатып да жүдөтүп да бүттүңөр. Уялбай кайра шайланып келдиңер деп депутаттарга кайрылды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу.
Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат. Өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. 15 декабрь ак кыргызсуроо түшүндүңөрбү? Узартуу болбойт. Төлөгөн болду. Сен жерде кал, кашиншыңды чеч, өтүктү кий, спецовканы кий, ушул жерде жатасың. Подрядчик менен жатасың. Мен келгенде жок болуп калсаң, экөөбүз урушабыз. Мына жерге жатасың, ушул жерде иштейсиң, түшүндүңбү? Күндө болгон иштерди мага видео отчет жасап турасың группага. Мен ар аптада келип турам. Түшүндүңбү? Төлөгөндөн мурун иштеген Кутман деген бала бар эле. Анын барында иш жакшы алып жүрүп аткан. Кутман кеткенден кийин Төлөгөн келди, жумуш токтоп калды. Эң акыркы срогу август болчу, 1-август. Төлөп бүтүп, бар жообуз эле төлөп бүткөнбүз. Анан ошо жылдырып эле ар кандай шылтоолорду айтып бүтпөй атат да. Ассаламу алейкум, улуу жыйындын катышуучулары. Мен бүгүнкү кайрылуумду ырырдабай, декламация айтпай элге кайрылайын дедим. Эң биринчи кайрылуум депутаттарга эле. Биздин келечекте мына 4 жылдан бери көтөрүлүп аткан элдик курултай маселеси боюнча мыйзамдарына өзгөртүү, толуктоо киргизип берүүнү бирден бир талап кылат элек, сурагып келет элек. Анткени биринчи элдик курултайдан кийин каралган биздин элдик курултайыбыз колобок боюнча калып калды, буту колун кесип таштады. Бул биздин келечегибиз курултай. Ата бабасынан калган насил салттар, ушуну биз дагы бир жолу кайталап кетет элек. Келечегибиз бир эле эки доско керек эмес. Бул жалпы элге да керек. Эртең эле биздин арабызга да келебиз, депутаттар, эсиңерде болсун. Экинчи маселе кадр маселебиз. Кадр маселебиз өтө начар. Ажообузга айрылып кетейин. Эң биринчи билим берүү. Эң начарыбыз бизде билим берүү болуп атат, бардык жактан аксап атат. Саламат сактоо. Кадрларыбыз начар. Эртең менен бир врач болсо, терапевт болсо, түштө кардиолог, кечинде хирург болуп иштеп атат. Саламат сактоо. Бир эмес 3 жылдан бери катыңарды алдым. Чечейбаев болсо, эшинсен чечкен жок. Абдыкадырыңар болсо, ошо отуруп кетти. Мен суранып кетет элем. Билим берүүгө, саламат сактоого транспорт министр, айыл чарба министр жана маданият министрлерине ажообузга кайрылып кетем. Февралда, март айларында жергиликтүү жерден келип чечип берүүбүздү сурап калат элем. Мен былтыр Адылбек Касымалиев мырзага жолукканда, ошол жерде сиз жана саламат сактоо министринин замын жөргөнсүз Кызыл Жылдыз айылына. Адамда эч нерсе чечилген жок. Кийинки маселе, жана айлык маселесин жооп коебуз. Айлык маселесин көтөрүп бериңиз. Бирок ички байлыгы, нукура, билим берүүбүз кандай болот? Ошондо талап кылып кетиңиз. Сизден сураныч. Бу жерде МЧС менен мелиорациянын ортосунда дагы чечилбеген маселе бар. Бир эле бизде эмес, бул Кыргызстан боюнча болсо керек. Анткени бири-бирине шылтак коет, бирине техника жок, биринде акыл жок. Акырында аукцион маселеси, портал, тендер дегендер мыйзамдар, жогорку кеңештин депутаттары, ушунча жылдан бери силер мыйзамды кабыл алып атсыңар, азабын карапайым эл тартып атыр. Мыйзамыңарды оңдогулачы. Келечекте оозуңуз, силердин өзүңөр келесиңер арабызга. Карапайым калкты жадатып да бүттүңөр, жүдөтүп да бүттүңөр. Уялбай бүгүн дагы 49-на шайланып келдиңер. Армия боюнча армияны бекемдөөбүз бул жакшы, бирок армияга кимдер барыш керек? Бир эле Кыргыздын жараны эмес. Кыргызстандын жараны барыш керек. Эмне үчүн альтернатива деп калып атат бул жерде? Альтернатива деген ошол эле мындай өзүн актаган жок. Акча берип койсоң, жарактуу болуп калат экен, акча бербесең альтернативада калып калат экенсиң. Бул эмне деген? Жогорку окууга тапшырып бир жерге бийликке кызматка барыш үчүн Рахмат. Ерлан Акимжанов. Он секунд. Сиздерден дагы бир сураныч. Кош берип койгула. 10 секунд кош болго. Бийлик бутагына барыш үчүн 50 000 сом экен тагдыры, Кыргызстан тагдыры. Бирок келечекте эмне деген нерсени күтүп атабыз? Балдарды тарбиялаш үчүн 50 000 сом эмес, же 100 000 айлык эмес. Муну садык бала бакчадан баштап жогорку окуу жайын бүткөнчө тарбиялашыбыз керек. Биздин келечегибиз ушун жаштар деп коебуз. Жаштарды караган эч ким жок. Сизден ажообуздан суранып келем, Садыр мырза. Февраль менен март айынан баштап эмнеде отурган министрлер креслого жабышып калбасын, сиз айткандай болуп. Жергиликтүү элдерди. Рахмат сизге, рахмат.